Алгач министр Талайбек Ибраев Жалал-Абад ЭТИнин электр энергия сатуу ишканасынын жаңы курулган имараты менен таанышып, кызматкерлер менен жолугушту. Өз сөзүндө жумушчуларга жоопкерчилик жүктөлгөндүктөн аларга жетиштүү шарт түзүп берүү керектигин белгиледи. Мындан сырткары ишканага бир топ техникалар алынып, электр жабдууларды алмаштыруу менен авариялык өчүлөр кыскаргандыгын кошумчалады. Мындан бери болгон акчаны эмеге жумшап атабыз. Оборудование. Бир маселе калды. Бейинделе жакшы, бюджетке жакшы возможностьтарды салдык, аябай жакшы. Бейиндагы Кудай буйрса биз дагы 100га чейин, 100га жакындагы техникаларды таратабыз. Андан соң Ташкөмүр район электр тармактары имаратын көрүп чыгышты. 1983 жылы курулган имарат өткөн жылы Жалал-Абад ЭТИнин капиталдык курулуш планына киргизилген. Буга чейин мында капиталдык ремонт болгон эмес. Ал эми азыр ичи сырты жана эшик алды толугу менен оңдоп түзөөдөн өттү. Капиталдык оңдоо иштери толугу менен бүгүнкү күндө бүттү. Кудай кааласа азыр Ташкөмүр электр тармактары ишканасынын кызматкерлерине иштөөгө толук шарттар түзүлдү. Мурунку абалы bundan bir 40 жылдан бери, 30-40 жылдан бери ремонт болбогон. Ис сапардын алкагында Базаркоргон шаарында жайгашкан темир бетон чыгаруучу цехтин ишмердүүлүгү менен да таанышты. Цех өткөн жылы СП 9,5 тибиндеги мамычадан 434 дана, СП 11 тибиндеги мамычадан 386 дана чыгарууга жетишкен. Мындан сырткары көмөк чордондордогу кабелдик каналдардын жапкычтарын жана 610-04 киловаттык трансформатордук пункттардын астына куйгучтарын чыгарат. Ошон менен катар министр Базаркоргон район электр тармактары имаратынын суу аккан чатырын быйылдан калбай оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү тапшырды. Жалал-Абад ПЭСтин территориясы, ошол Жалал-Абад ПЭС мына ушу 2 гектар жерге азыр жанагы цехти өзлөрү шкафтарды жасап, өзлөрү травестерди жасап, өзлөрү ошо бизге керектүү материалдарды алып, ушу жерге чоң өзүнүн баягы Жалал-Абад ПЭСтеги склад эмесин цехин которуп атышыптыр да. Ошо менен таанышканы келди. Кудай буйрса жакшы, мына өзүңөр көрүп атасың. Биринчи уже оборудованиялары, токарный станок, листогиб, листорезтердин баарын көчүрүп келип атат. Азыр ушу жерге кичине дагы кошумча финансы каражаттарын бөлүп берсек, бул жерде чоң цех болот. 2 күндүк ис сапарда энергетика министри Жалал-Абад электр тармактары ишканасынын кызматкерлерине жыйын өтүп, анда 2023 жылдагы аткарган ишмердүүлүгүнө жогорку баа берип, 2024 жылда да мерчемделген пландарды жогорку аткаруусуна тапшырма кылды. Жамалбек Темирбаев, Гүлзина Мөндөева, Манас Назаров, Жалал-Абад облусу.